Урматтуу катышуучулар, бүгүнкү биздин биринчи спикерибиз форумдун жетекчиси Эльмира Абылбековна. Андан сырткары Чеч тагдырлар деген китепти орусча жана кыргызча чыгарып, биздин коомчулукка ата бабаларыбыздын тарыхын, адамдардын тарыхын коомчулукка тартуулап келет. Мына ушул долбоордун, эсимде долбоорунун жетекчиси. Добрый день, коллеги, я приветствую вас. Для меня большая честь, и мне действительно очень важно поговорить о памяти, и еще такой сложной темой с преподавателями, в первую очередь, с теми, кто делится, с исследователями, со студентами, с коллегами. Сегодня первая такая дискуссия, у меня, во всяком случае, вместе с вами, и мне кажется, что пришло время, прошло 75 лет, как нет, прошла война. И, наверное, пришло время уже осмыслить ее. И осмыслить ее без различных идеологий, без пафоса. Потому что война — это не только День Победы. И это не только победа и героизм, как понимать, что такое Вторая мировая война. Как мы воспринимаем ее с точки зрения личностной, с точки зрения уже независимых государств. Как мы это даже обозначаем, какой язык мы используем. Великая Отечественная война, Вторая мировая война. И это очень важные шаги для осмысления. Я хотела предложить вам два ракурса посмотреть на то, что такое война в данном случае. Первый ракурс — это понимание того, что такое военнопленные и кто такие военнопленные. И второй ракурс — это с точки зрения материнский взгляд. И если говорить, это, мне кажется, две очень драматические позиции, в которых мы можем видеть войну, ее трагизм, и он в большей степени до сих пор не осмыслен. Например, кто такие военнопленные во Второй мировой войне? Кто такие военнопленные из Республики СССР в тот период? Эта тема до сих пор табуирована, до сих пор двойственно, ее до сих пор воспринимают по-разному, от полного неприятия до относительно терпимого отношения к этому. Мы видим новую информацию, которая появляется сегодня о том, что такое военнопленные. И мы понимаем, что первый год, 41-й год войны, это катастрофический период, когда неподготовленная армия, когда огромное количество новобранцев, мальчишек и огромное количество военнопленных. Потому что если взять документы архивные немецкие, по ним видно, что в первый год войны было более 5 миллионов военнопленных со стороны СССР. И было построено около 400 военных лагерей на территории Германии. И это драма огромного количества людей, огромного количества молодых мальчишек, которые неподготовленные вышли воевать, попали в плен, выжили в сражениях, попали в плен, и как сложилась дальше их судьба, потому что в дальнейшем их обозначили как предатели Родины. Те, кто выжил и бои, те, кто выжил плен, те, кто вернулся или не вернулся, какова была их судьба? Огромное количество людей попало в ГУЛАГ, они не сразу, не все имели возможность вернуться. Это очень драматические события. А еще были те, которые уже знали, что ждет их в СССР, и они не вернулись. И в нашей публикации «История Сды Колдашева» парнишки, который в 17 лет ушел в армию, 17-летним мальчишкой, на мой взгляд, практически ребенком, и из Баткенского села, из Харабулак, из Аила, он попадает на войну, и через полгода сражений он попадает в плен. И уже находясь в плену, он понимает, что его ждет на родине, и он уезжает в Турцию, потому что это мусульманская страна, это близкая тюркская страна. И только через 30 лет мать
которая воспитывала 4 детей, сама имеет возможность встречать своего сына. Она его ждет, и через 30 лет встречается с ней, и через месяц просто и она уходит, она умирает. И вот таких судеб очень много. Судьба Азамата Алтая, известного в Кыргызстане человека, тоже воспринимается двойственно. Хотя вот мы издали, СМД издал про него книгу, написанную Джеффри Лили, которую он забирал по архивам в Америке и здесь. И она очень драматична в том числе. Это тоже судьба 18-летнего мальчишки, который попадает на фронт, как складывается, и как мы воспринимаем его до сих пор. Мне кажется, что тема войны, она настолько многогранна, настолько неоднозначна. Таблетки. Я Или очень боюсь таблетканы. Или перекипеть. не воспринимать эту тему с точки зрения лишь черно-белых оттенков. Нам надо понимать больше, нам надо понимать и осмыслять. И второй момент — это материнское горе. Я вчера, готовясь, перечитала и пересмотрела «Материнское поле». И это село, это война, это тыл, это кыргызское село, в котором выживают женщины, и в котором мать теряет 3 сыновей, мужа, и это страшное горе. Это одно материнское горе. Второе — это женщина, это реальная женщина, которая пишет письмо своему сыну на фронт в 1941 году, и она уже знает, что умрет, она еврейка, попадает в концлагерь и погибает там. И этот сын, позже известный писатель Василий Гроссман, пишет книгу «Жизнь и судьба» и включает это реальное письмо к нему от матери в это произведение. И мне кажется, что чем больше мы будем... И вот эти 2 горя, они демонстрируют нам войну с таким, ну, скажем, большим пониманием. Вот наша площадка СМД, мы часто сталкиваемся с такими темами, которые очень сложно объяснять. И когда мы объявили в позапрошлом году конкурс эссе, мы получили огромное количество писем, прежде всего от учителей школ, там была Сулюкта, от Баши, деканы, доценты. И главный вопрос был, как рассказывать историю прошлого века, как рассказывать о войне, как рассказывать о басмачестве, как рассказывать о диссидентстве, о многих темах. Мне кажется, что наша сегодняшняя дискуссия — это такой открытый, я очень надеюсь, честный разговор о том, что это было. И если мы сможем избежать идеологизма и посмотреть на это будет здорово. Спасибо вам большое. Спасибо, Гульдадже. Рахмат Эльмира сизге. Чындыгында да кошумчалап кетсем болот. Бул эсимде долбоору эссе конкурс жарыялаган. Мына ошол конкурстун бүгүнкү күндө катышуучулары дагы отурат арабызда. Анан бул аягында дагы айтылат болуш керек. Эсимде дагы конкурстарды эссенин конкурсу жатат. Сизге абдан рахмат. Чындыгында бул жерде биз Садык Алдаш жана Азамат Алтайдын тагдырын көрүп жатабыз. Бул адамдардын тагдыры абдан, мен айтар элем, ошол согуштун жаш канча 20 жаштагы, 21 жаштагы балдардын тагдыры кандай татаал тагдырларына туш болгондугун байкайбыз да. Анан бүгүнкү менин темам дагы мына ушуга байланыштуу. Анткени биз туткундун тагдырын сөзсүз түрдө карашыбыз керек деп ойлойм. Согуш деген бул жеке эле фронт эмес, тыл эмес, согуштагы элдиктер эмес, ошондой эле туткундарга дагы кайрылышыбыз керек. Туткундардын тагдырын карап чыгышыбыз керек. Анткени мен өзүм тарыхчы катары айтар элем, Кыргызстан тарыхында туткундардын тагдыры жөнүндө деги эле маалымат чагылдырылбай келет да. Ошондуктан мен бүгүнкү баяндамамды мына ушу улуу ата мекендик согуштагы туткундардын тагдыры кандай чагылдырылат, мына ушуга токтолмокчумун. Слайдты Зарема уюштуруучу. Рахмат, Зарема. Мына сиздер көрүп жаткан, мен башында айтып өттүм, мен ушул темага кайрылып калганым эч бир
кокустуктан эмес. Анткени сөзсүз түрдө биз туткундардын тагдыры бул согуштагы эң кайгылуу тагдырлардын бири болуп эсептелинет. Кийинки слайдты берсеңиз, Зарема. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул маалыматтар Германиядагы бүгүнкү күндөгү архивдик маалыматтарды көрүп жатабыз. Экинчи дүйнөлүк согуштун бир бөлүгү катары СССРдеги улуу ата мекендик согуштагы биринчи мезгилде 1941-42 жылдардагы туткунга түшкөн аскерлердин санын карай турган болсок, мына 2,5 миллион советтик аскерлер туткунга түшкөндүгүн биз көрүп жатабыз. Кийинки слайд. Ал эми бул слайдтан биз көрүп жаткандай, бул дагы Германиядагы Дрезден архивинин маалыматтары болуп эсептелинет. Ушу советтик туткундар боюнча маалымат. Согуштун башталышында колго түшкөндөр 5 миллионго чамалап баргандыгын көрүп жатабыз. Андан кийин атылганы жана өлтүрүлгөндүгү дагы 3 миллион. Көрүңүздөр, кандай гана кайгылуу цифралар. Бошотулганы 823. Качкандары, лагердегилери, ошондой эле жумушка тартылгандагы, мына көрүп жатасыздар. Бул болсо эң кайгылуу бир согуштун, ушу экинчи дүйнөлүк согуштагы көрүнүш болуп эсептелинет. Кийинки слайд. Бул өзүңүздөр көрүп турган бул болсо ушул Дрездендеги архивдин сайты. Бул болсо ачык түрүндө гана турат. Эгерде бул жерден карап көрсөңүздөр, сөзсүз түрдө ушул СССРдеги жана ошондой эле бул согуштун эки жагы бар дегендей, бул немис солдаттарын дагы колго түшкөндөрдүн, ошондой эле совет жергесинде дагы кайсы лагерде болгондугу жөнүндө ачык маалыматты көрүүгө болот. Бул дагы сүрөт ошол сайттан алынган. Өзүңүздөр ушул сайтты ачып, бул боюнча маалымат алсаңыздар дагы болот. Кийинки слайд. Мен эмне үчүн ушул слайдты ачып иштөөгө мүмкүнчүлүк алдым? Анткени биздин өзүбүздүн бир туугандарыбыз дайынсыз жоголгон эле да. Мына ошону издеп жатып, дайынсыз жоголду дегенден башка биз эч кабар ала албадык. Андан кийин мүмкүн мен туткунга түшүп калыптыр деген ой келди дагы. Анан ушул сайтка мен туш болдум. Ошол сайттан мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул кыргыз Омуралиев Асанбек деп турат. Анын туулган жылы 1915. Андан кийин бул кыргыз деп турат. Бул Тянь-Шань районундан кыргыз, анан идентификационный номери турат. Анан сөзсүз түрдө эгерде ушул издөө салгандар болсо, кайрылса, бул сайтка кат жазып кайрылса, алар өздүк карточкасын беришет. Кийинки слайд. Бул дагы ошол сайттан алынган. Бул дагы ошол СССРдин согуштагы туткундардын сүрөтү. Кийинки. Бул дагы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Абдрашимов Мамет деп турат. Мунун дагы туулган жылы, бул жерде өлгөндүгү жөнүндө маалымат жок. Бул Жалал Абад областы деп турат. И номери берилген. Кийинки. Бул дагы мына ошорекиндей. Бул дагы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мындай маалыматтар абдан көп. Бул А тамгасы боюнча эле 760 беттен ашык бет бар экен. Кийинкилери. Ошондой эле бул эс тутумга кайрыла турган болсок, ар бир ушул туткундун тагдырын билиш үчүн биз алардын сөзсүз түрдө автобиографиясына, башкача айтканда өмүр баянына кайрылабыз. Ошол өмүр баянынын, ошол туткундагы алардын тагдыры ушул карточкалардын ар кандай түрлөрү менен белгиленет экен. Мына сиздер көрүп жаткан бул ушул розовая карточка деп коет экен. Бул ошо лазаретте, башкача айтканда дарыланып жаткандагы карточкасы болуп эсептелинет. Анан өзүңүздөр башында көрүп турасыздар. Д деген тамга бул немистер болгон. Андан кийин бул союздаш туткундар и анан СССРдеги туткундар деп өзүнчө 3 группага бөлүнгөн экен. Анан карточкадан көрүп турасыздар. Бул эмне болуп туткун, эмне болуп каза болгондугу.
бул туберкулез оорусу менен ооруп каза болгондугу жөнүндө маалыматтарды алууга болот. Башкача айтканда, бул туткундун ушул кайсы жерде туулгандыгы бардыгы жазылган. Кийинки слайд. Бул болсо жашыл карточка деп аталат экен. Бул жашыл карточка ар бир карточканын өзүнүн түшүндүрмөсү болгон. Бул болсо ушул жашыл карточкаларды бир лагерден бир лагерге которуудагы атайын түзүлгөн карточка болуп эсептелинген. Кийинки карточка. Бул болсо ар бир туткундун, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушунчалык так маалымат берилгендиги жеке картасы болуп эсептелинген. Бул жеке картада туулган тууралуу, атасынын аты, кайсы жерде жашаган, баардык ошол туткун жөнүндө баардык маалыматтар ушундай жеке карточкада камтылган экен. Кийинки слайд. Анан бул туткундар, мына ошол СССРдин аймагында туткунга түшкөн туткундар кийин сөзсүз түрдө алар эң кайгылуу тагдыры кайра өзүнүн мекенине келгенден кийин текшерүүгө өткөн экен. Ал текшерүүгө өткөндөгү атайын уюм болгон, бул СМЕРШ деп койгон. Башкача айтканда, бул СМЕРШ болсо атайын чалгындоо иштерин жүргүзө турган уюм болуп эсептелинген экен дагы. Ар бир туткунду мына ушул экиндей сурамжылоо карточкасы менен аларды суракка алган. Башкача айтканда, текшерүүгө алган экен. Мына ошол текшерүүгө алгандагы карточканын бир түрү болуп эсептелинет. Кийинки слайд. Мына өзүңүздөр көрүп тургандар ошо туткундан бошотулган, сөзсүз түрдө концлагерде, жогоруда Элмира да айтып өттү, канчалаган концлагерде биздин советтик туткундардын тагдырлары эмне болгон. Мына ошол бошотулгандан кийин советтик генералдардын тагдырына кайрылып көрсөк, бул дагы өтө кайгылуу. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, кайтып келгенде СССРде 57 келген экен. 57дин катуу текшерүүгө алынган. Жогорку жаза менен 23, анын ичинде 8-и мекенге чыккынчылык кылганы менен деп айыпталып, алар ошо атууга кеткен экен. 10 жылдан 25 жылга эркинен 5-өө ажыратылган. Түрмөдө мына көрүп турасыздар, 2-өө каза болгон. Аскер кызматынын катарына кайрадан болгону 30-өө кайтып келген. Ал эми согуштан кийинки багы сыйлыктарын, башкача айтканда согушта көрсөткөн эркиндиктерин болгону 29 гана алган. Мына көрүп турасыздар, ушу канчалык ошо туткундардын кайгылуу тагдыры мына ушул эки маалыматтардан да көрүүгө болот. Кийинки слайд. Бул болсо туткунга түшкөн немис солдаттары. Сөзсүз түрдө согуш бул бир тараптуу болбойт. Согуш эки тараптуу болот. Аны бар бир тарыхый булактарда канча немистик солдат туткунга түшкөндүгү, 2 миллион 389 560 немистик солдаттары туткунга түшкөн экен. Мына алардын каза болгону 450 миңи каза болгон экен. 93 миңи транзиттик лагерлерге жиберген экен. 353 миңи болсо НКВДнын согуш туткундары лагерлеринде жиберилген. Сөзсүз түрдө ар бирибиз билебиз алардын тагдыры кандай болгондугун. Ал эми экинчи тарыхый булак, бул немис тарыхый булактарын карай турган болсок, 3 миллион 200 миңге жакын немис солдаттары туткунга түшкөн экен. Анын 1185 миңи немис офицерлери болгон. Мына согуштун эки жагы бар дегендей, сөзсүз түрдө биз эки жагын тең карашыбыз керек деп ойлоймун. Урматтуу кесиптештер, мына ушу менен мен өзүмдүн баяндамамды аяктамакмын. Сөзсүз түрдө муну кайрыла турган болсок, абдан тарыхый булактар абдан көп. Бул боюнча экиге бөлүнөт экен. Изилдөө дагы бул 1941 жана 45 жылдарга чейин, андан кийин 1956 жылдан бүгүнкү күнгө чейин уланып жатат. Бул боюнча дагы абдан көп маалыматтар бар. Бирок эми мен өзүм убакытты карайлы, ошондуктан биз үчүнчү спикерлерге сөз бермекчибиз. Башкача айтканда, үчүнчү спикерлерибиз Хусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин доценти Рыскүл Боронбаевнага берилмекчи. Рыскүл Боронбаевна дагы
Мына ушул улуу ата мекендик согуштун катышуучусунун урпагы болуп эсептелинет Майрыков Жумалы. Мына ушул боюнча өзүнүн баяндамасына өтсө. Анда сөз сизде, Рыскүл. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу окумуштуулар, урматтуу коллегалар. Сиздер менен ушундай экинчи дүйнөлүк согуш жана эс тутум деген бир адамдын тагдыры урпактарынын эс тутумунда деген семинарда жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Мен бүгүн жогоруда Элмира жана Гүлзаданын билдирүүлөрүнөн ушу экинчи дүйнөлүк согуш адам баласынын аң сезимине кайгылуу окуялары менен чабуул жасап орун алгандыгын жана дагы да болсо ушу 75 жыл өтсө дагы биздин изилдей турган маселелерибиз, проблемаларыбыз абдан көп экендигин, ошонун ачыктап тактай турган дагы алдыда абдан көп маселелер бар экендиги жөнүндө билип олтурабыз. Бүгүн ушул мен токтоло турган адам мен өзүмдүн чоң атам Майрыков Жумалы. Өзүмдүн ушул Майрыков Жумалы чоң атамдын автопортретин түзүү менен бирге ошол бир адамдын ушу согуш мезгилиндеги тагдыры жөнүндө айтып бергенге аракет кылам. Майрыков Жумалы жөнүндө, чоң атам жөнүндө биз билген эмеспиз таптакыр. Эң биринчи жолу мен кичинекей кезимде ушу эжем мени үйгө эчтик барып төрдө илинип турган портретти көргөздү. Ал портретте бир эркек менен аял туруптур. Анан менден сурады: "Бул ким, сен билесиңби?" дедим. Мен "Жок, билбейм, бул ким?" деп айтсам, "Бул менин Жумалы чоң атам. Бул согушта өлгөн" деп ушу атам жөнүндө маалыматты билгендиги тууралуу мага сыймыктануу менен айтты да. Мына ушундон баштап мен абдан кичинекей болсом дагы менин ошо чоң атам жөнүндө, чоң атамдын тагдыры жөнүндө менде маалымат пайда болду. Ошондон баштап ушу мурда алынган билим, чоң атам жөнүндө маалымат ой жүгүртүүгө менин ой жүгүртүүмдө чоң мааниге ээ боло баштады. Таанып билүү адам проблемаларды жана маселелерди чечүүдө аракеттенгендиги тажрыйбасы аркылуу келет деп айтылат. Андан кийинки экинчи чоң атам жөнүндөгү уккан маалымат ушу мен 4-класс, менден кийинки сиңдим 2-класс, экөөбүздү атам отургузуп алып, балким акыл эси жетип кабыл ала алат деген баамында айтса керек, отургузуп алып ушу Майрыков Жумалы чоң атам жөнүндө экинчи маалыматты айтты. Ал маалымат силердин чоң атаңар Майрыков Жумалы, ушу Жумалиев Боронбай менин атам айтып отурат. Ушул биз жашап жаткан колхоздун төрагасы болуп иштеп, анан согушка кеткен. Эгерде ал Сталиндин указы чоң атаңар согушка кеткенден бир ай мурун чыкканда, чоң атаңар ушу тылда эмгектенип, ата мекени үчүн дагы чоң эмгек сиңирмек экен. Бирок тилекке каршы мен 5 жашка чыкканда силердин чоң атаңар ушу согушка кетти деп айтылат. Бул менин чоң атам жөнүндөгү экинчи маалымат болду. Мен ушул маалыматтарды алып отуруп, эс тутум системасы маалыматты активдүү уюштурган процесс болуп эсептелерин сезе баштадым дагы. Ушул боюнча акырындап Майрыков Жумалынын образы, автопортрети менин аң сезимимде түзүлө баштады. Ошондуктан мен муну ушу муундар байланышы деп атамакмын. Жантан бери ушу Элмирадагы, Гүлзададагы сүйлөп аткан проблемалардын баары ушу муундар байланышы. Мен дагы ушуну муундар байланышы деп атамакмын. Ошондон кийин анан ушул жогорку ойлоо жөндөмүнө ээ болот экен адам. Ал материалды, ошол алган маалыматты колдонуп, талдап, баалап, чыгармачылык менен колдонуп, андан ары өнүктүрүүгө аракет кылат экен. Ушундан баштап мен чоң атама абдан кызыга баштадым. Анан биз ушул айылдагы чоң атамды билген, жана башында айтып өткөндөй, чоң атам жөнүндө биз эч нерсе билчү эмеспиз деп, анан ушул маалыматтарды алгандан кийин чоң атам жөнүндө ушул айылдагы билген адамдардан маалыматты чогултуп топтой баштады. Ошондо айылдаштары ушу чоң атамды абдан мындай олбурлуу, москол адам эле. Ал кезде комбайндын ролун орок, машина, трактордун ролун чийне,
өгүз аткарар эле. Ар кыл мүнөздөгү адамдардын тамырын тарта билип ишти алып кетиш албетте бир кыйла кыйын иш эле. Жумалы аба да башкармалык иштин кыйынчылыктарын куру калган жок. Бир топ кыйынчылык менен иштерин жолго салды деп эскергенин, анан оңойлук менен күйлөбөгөн, бир ишке бет алса ылдам тез арада бүтүргөн, адамдар менен тил табышууда, пикир алышууда ушундай мындай бүгүнкү тил менен айтканда абдан коммуникабельный экендигин ошо көрсөттү. Демек акырындап менин урпагымдын аң сезиминде чоң атамдын автопортрети ушинтип түзүлө баштады. Улам билген сайын биз ал адамдын кандай адам экендигин билип, биздин алдыбызда, биздин турмуш жолубузда ар бир адам өзүнүн ушу тамырын, урпагын билгиси келет экен. Биздин өмүр жолубузда ушундай маалыматтар, ушундай окуялар менен топтолуп, анан 2010 жылы ушу менин сиңдим Жумалиева Венера ушу архивден Кыргыз Республикасынын мамлекеттик партиялык архивинен ушу чоң атам жөнүндө 12 беттен турган абдан баалуу маалыматты тапты. Ошол маалыматтан улам биз ал тургай ушу менин атам Жумалиев Боронбай да билбептир. Ошол маалыматты карасак, менин чоң атам Ысык Көл областынын облпотребсоюзунун председатели болуп иштеп, анан 1937 жылдары репрессияланып кетет экен. Анан репрессияланып кеткенде ал апелляция катын жазып, Москвадан үчүлтүк келип, ал чоң атамдын акталат экен. Ушул акталганын баарын ушу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик архивинен билип отурабыз. Бизге бул маалымат жаңы маалымат болуп эсептелип калды. Андан кийин биз биздин чоң атабыздын ушундай жаркын бизге өмүрү өрнөк болорлук образы түзүлүп, анын урпактарына абдан жоопкерчилик, себеби алар бизге ушундай жаркын жашоону алып келди. Ошо жоопкерчилик түзүлдү дагы, биз ата мекенине ушундай эмгектерди сиңирсе, анда эч ким билбеген эмес, ушу партиялык архивден кийин гана билген материалдардан кийин ушул эл ушу Жумалы чоң атамдын атын биздин көчөдө, биздин айылдагы Интернационал көчөсүнүн Жумалы чоң атамдын атынан Майрыков Жумалы деп аталып калды. Биз жыл өткөн сайын ошо атамды биз мындан дагы жыл сайын эстеп турушубуз керектигин билип, анан телеканалдарга берип, чыгарып, анын өмүр жолун балдарына берип, окутуп, көрсөтүп жаттык. Себеби бул азыркы жаштарды тарбиялоодо абдан мааниси чоң экен. Биз ар бир адам, жана айтпадымбы, өз тамырын, өз тагдырын, ата тегин билгиси келет экен. Ошо менин чоң атам биз билген эмес, ушундай адам болуп чыгып калганына биз абдан сыймыктандык дагы. Ошону биздин жашообуздагы эң негизги баягы жолдорду, миң түркүн жолдор турса, ошо урпактарын тандоо жолунун бири катары эсептедик. Ушу чоң атам ошо 1902 жылы Ысык Көл районунда туулган экен, Чоң Өрүктү айылында. 1916 жылы Үркүнгө барып, кайра 1922 жылы келип, комсомолдук ячейка түзүп, ошону жетектеп калат. Анан бат эле өзүнүн ата мекенинин астында ушул чындыгын айтканда абдан жакшы жагынан көргөзүп, иш билгилик жагынан көргөзүп, тайманбастыгы, бетке чынчылдыгы, бетке чаап сүйлөгөндүгү жагынан, чындык үчүн чыркырап күйгөндүгү жагынан өзүн аябай көрсөтүп, анан ошондой партиялык кызматтарда иштеп калган экен. Анан ошол 1942 андан кийинки изилдөөлөрүбүздө баарыбыз эле айрыкча Жумалиева Венера абдан изилдей баштады. Андан кийинки изилдөөлөрүбүздө ушу чоң атам 1942 жылы кайсы эшелон менен кеткенин, кайсы полкко туш болгонун, кайсы дивизияда, бунун баары бизге белгисиз болчу. Дивизияда теги кызмат өтөгөнүн, акыркы өлгөн күнүнө чейин биз ошо иликтеп билдик. Дұрыс, рахмат. Анда ушул эле сөздү утурлай. Ошол урпактарга таазим катары биз ошо Майрыков Жумалынын дагы бир урпагы Венерага сөз берсек. Анда Венера сөз сизде.
Саламатсыңарбы? Бүгүнкү вебинар семинардын катышуучулары бардыгыңыздарды болуп жаткан жеңиш майрамы менен куттуктайм. Мен баягы бир адамдын тагдыры урпактардын эс тутумунда Майрыков Жумалы жөнүндө айтып бермекчимин. Азыр жогоруда айтылбаган маалыматтарды кошуп, ошол боюнча баяндама жасап бермекмин. Бизге баарыбызга белгилүү болгондой, биз үчүн гана эмес, бүт үчүн айрыкча маанилүү. Бул Атамекендик согушка 75 жыл толуп отурат. Биз согуш жөнүндө эскергенде адамдар сөзсүз ата-бабаларыбызды эскеребиз, сөзсүз алардын бийликтерин жасаган бардык иштерин эскеребиз, алардын улут мүнөзүн эскеребиз, алардын бийликтерин эскеребиз. Баягы жакшы кыргызда өлгөндөр батталмайын, күрүүлөр дасталбайт дейт. Ушул сөздүн чындыгын алайын, Атамекен үчүн курман болгондорду эстеп, эскерип, аларга таазим кылып, алардын өмүрү, этиктери таазим кылбасак, алардын өмүрү, алардын жасаган элдиктери кетке кетип, биз адамдар белгисиздикке кептелип, ошол жалгылыктарды унутуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан баягы айтылат, тарыхы жок элдин келечеги жок деп. Мен азыр ошол дагы сөзүмдү, баяндамамды менин чоң атам, советтик кызматкер, советтик кейпкер Майрыков Жумалы өз өмүрүн Атамекен үчүн берген адамдардын катарын толуктайт десем туура болот да. Бул үй бүлөнүн тарыхы, бул элдин тарыхы болуп эсептелинет. Карап отурсаңар, бул эс тутум адамдардын автобиографиясынан түзүлөт экен да. Ар бир окуяны эскергенде адамдарга, ушул инсандарга келип биз токтолгондо, биз сөзсүз алардын автобиографиясына келип токтолот экенбиз дагы. Автобиографиясы аркылуу биз көп маалыматтарды берип ала алат экенбиз. Атамекендик согуш бул биздин үй бүлөгө дагы абдан чоң өзүнүн изин калтырды. Анткени мен бул Майрыков Жумалынын небереси болом. Чоң атам 42 жашында курман болуп, түбөлүккө жаш бойдон калды. Менин чоң атам. Биздин эс тутумубузда, эсибизде баягы улуу адамдардын, улуу урпактардын, ата-энебиздин айтканы боюнча чоң атам бир-эки сүрөтү сакталып калган. Мен үчүн абдан сулуу, сүрдүү, кайраттуу адам болуп, өзүмдүн аң сезимимде, эс тутумумда бул киши ошондой сакталып калды. Урматтуу катышуучулар, Üzülüp kaldı soksun. кечиресиздер, техникалык себептерге байланыштуу үзүлүп калды. Урматтуу Венера. Венера эженин интернети кичине токтоп калды окшойт. Анда кечиресиздер, техникалык себептерге байланыштуу токтоп калды окшойт. Анда биз кийинки спикерибизге сөздү берсек, кийинки спикерибиз Талас мамлекеттик университетине чыгып жатат, тарыхчы, изилдөөчү. Талас областындагы 5 баатырдын эрдигине токтолмокчу. Анда урматтуу Моймол, сөз сизде.
Урматтуу семинардын катышуучулары угуп жатабы? Угулуп жатат, угулуп атат. Угулуп жатат, Анда Моймол. Урматтуу Моймол. Сөз сизде. Венера, кечиресиз. Техникалык себептерге байланыштуу эмнегедир үзүлүп калды. Моймол. Же Венера, анда Моймол чыккыча сиз сөзүңүздү жыйынтыктап койсоңуз анда. Кечиресиздер. Үнүңүздү басып алсам. Анан мен как тарыхчы катары ушул Москва областынын борбордук архивинен маалыматы боюнча ушул чоң атам жөнүндө төмөнкү маалыматтарды таптым. Бул чоң атам 1942 жылы июнь айында аскерге чакырылган экен. Ал аскер бөлүгүнөн 1942 жылы 13 июнда жөнөп кеткен экен. Даже ошол маалыматта кайсы эшелон менен жөнөгөнү дагы бар экен. Ал 42234 эшелон менен жөнөп кеткен экен. Барганда ал Сталинград салгылашуусуна катышат. Баягы биз тарыхта билебиз, 227 номердеги катаал буйрук чыккан Сталинград салгылашуусунда. Ал буйрукта артка чегинүүгө бир да кадам болбойт деген буйрук болгон. Ар бир адам ошол учурда Сталинград үчүн салгылашууда алакандай жер үчүн баатырларча күрөшүп, Сталинград шаарын коргоп алышкан. Сталинград шаары үчүн миллионго жакын адам өз жанын берип курман болушкан. Ошол Сталинград салгылашуусунда дагы Майрыков Жумалы өз эрдигин көрсөтүп, советтик жоопкер катары фашисттик, немецтик баскынчыларга каршы күрөшкөн. Ошондой эле кийин билдик, ошол архивдеги маалымат боюнча ал 1944 жылы оор жаракат алып согуштан ал ошол 3268 эвакуациялык госпитальга жаткан экен. Оор жаракатынан улам 1944 жылы 7 январда каза болуп Саратов областынын Калининск шаарындагы Украина мүрзөсү деген мүрзөгө коюлган экен, сөөгө. Биз ушул маалыматтарды алдык, жаңы маалыматтарды. Анан мен ойлойм, ар бир үй бүлөнүн тарыхы, айылдын тарыхы, областтын тарыхы, өлкөнүн тарыхы, анан аягында болуп бул баарыбыздын элдин тарыхы болуп эсептелинет. Ошондуктан бул маанилүү тарыхый окуяларга биз кайдыгер карабашыбыз керек. Рахмат, Венера. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Венера дагы тарыхчы, изилдөөчү катары өзүнүн эле эмгеги менен иликтенбестен чоң атасы жөнүндө дагы бир топ маалыматтарды топтоптур. Сиздерге рахмат, үй бүлөңүздөр менен сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Анда кийинки сөзүбүз, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, бизде Казакстандан дагы коноктор келип отурушат. Анда мен сиздерге бүгүн Казакстандагы Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинин доценти, тарыхка саякат тарыхый кружогунун илимий жетекчиси, Казакстан Республикасынын билим берүү жана илим министриндеги мыкты окутуучусу номинациясынын жеңүүчүсү жана эс тутум тарыхын изилдөөчүсү Тендик, сизге сөздү бермекмин. Тендик дагы эс тутум боюнча бир топ изилдөөлөрдү жүргүзүп келатат. Анда сөз сизде, Тендик. Саламатсыздарма, құрметті қауым, уважаемые организаторы, участники вебинара. Спасибо большое за приглашение. Хотела бы высказать благодарность Гульзаде Абдалиевой. Познакомиться с коллегами и участвовать в таком актуальном по содержанию вебинаре. Разрешите демонстрацию экрана.
Ага. Көрініп тұр ма? Жоқ. Жоқ, Нет? жоқ, Нет? жоқ, жоқ. Как экран появится, так приятно было услышать, что к нам приехали гости из Казахстана. И вот сейчас прямо рядом с нами сидят в такой ситуации коронавируса. И такая возможность. Приветствуем вам и очень рады. Рахмет. Бірге болайық. Болалық. Иә. Мен шықты. Өте қызықты тақырыбы. Видно? Көрінді. Память о көрінді, иә? Да, да. Память о людях, о тех, кто воевал, память, которая сохраняется внутри семьи, о судьбах непростых. И, конечно, это вот одна такая большая сторона вопроса, которая сегодня активно востребована в обществе, в нашем постсоветском пространстве. В условиях, когда вот 75 лет после победы, и эта тема остается живой, которая пульсирует в нашей памяти, которая отдается, и уже послевоенное поколение, уже не первое поколение послевоенное, которое воспринимает эту тему. Вместе с тем, я в своем выступлении хотела бы сделать акценты на то, как сегодня мы говорим о Великой Отечественной войне в учебниках по истории Казахстана. Вторая мировая война, такая терминология применяется в учебниках по всемирной истории. И там уже делается акцент об изучении войны в рамках Второй мировой войны. Больше материал, который хотела сейчас представить, буду говорить об учебниках по истории Казахстана. Буквально вчера состоялось интервью президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева российскому агентству ТАСС, и он отметил: для нас, казахстанцев, это великий праздник, это День Великой Победы. Конечно, пандемия вносит свои коррективы в празднование этого дня, но прежде всего День Победы – это день памяти о тех, кто отдал свои жизни в этой самой жестокой, самой кровопролитной войне в истории человечества. И формирование этой памяти, немаловажную роль играют учебники, которые являются особо значимым инструментом формирования гражданской идентичности, общественной памяти у молодого поколения. И учебники такую роль стали играть уже с начала 21 века, когда процессы глобализации, с одной стороны, и рост национального самосознания во многих странах мира, с другой стороны, способствовали активному развитию исторической науки. Особенно это сказалось на развитии методологического инструментария исторической науки и, как следствие, повлекло за собой расширение проблематики исторических исследований. О роли учебников говорили и на всемирных исторических конгрессах исторической науки. В частности, вот в 2005 году этой теме посвятил свой доклад Масао Немикава, и доклад назывался «Учебник истории от истории нации к истории граждан». Вопрос о том, как влияет учебник на формирование содержания общественной памяти, как в сознании подрастающего поколения формируются отношения к прошлому, не только в семье, но и через учебники, к друг другу, к другим народам, сегодня активно изучается научно-общественно. И одним из таких известных центров, который изучает учебники, это является Институт международных исследований учебников имени Георга Эккерта в Германии, в Брауншвайге. И в котором его роль в обществе, в формировании общественной памяти придается особое значение. И в частности, как отмечала в свое время Симона Лессик, она была одним из директоров в 2010 году, и она отметила: особая амбивалентность школьных учебников существует. С одной стороны, они в состоянии конструировать и транспортировать культурные коды, легко понимаемые индивидуальным и коллективным сознанием. Возможно, что эти коды определяют память и образцы восприятия целого поколения или даже нескольких поколений, если не возникают альтернативные общественные дискурсы и толкования.
Это становится проблематичным, если таким образом линии конфликтов, стереотипы или развитые образцы врага передаются и закрепляются в памяти долгого периода времени. Кроме того, это относится и к внутриполитическим проблемам, так и к конфликтам между двумя государствами или международным конфликтам, что может транслироваться, собственно, в учебниках. Но с другой стороны, школьные учебники имеют силу быть основой предотвращения конфликтов, а также примирения, что особенно актуально именно для Германии после Второй мировой войны. В 2015 году на прошедшем в Сцзяне, в столице провинции Шандун, Китае, в 22-м Конгрессе исторических наук в качестве одной из тем совместных заседаний как раз была предложена тема «Войны памяти. Преподавание истории между политикой, образованием и средствами массовой информации». Сегодня мы наблюдаем за тем, что делаются попытки пересмотреть содержание исторических событий, особенно тех событий, которые имели глобальный характер и оказали особое влияние на последующее развитие человечества. В частности, и истории мировых войн XX века, и Второй мировой войны, и ее составной части Великой Отечественной войны. В канун юбилейной даты 75-летия Великой Победы над фашизмом речь идет о том, что сегодня современному школьнику у нас в республике доступна разнообразная информация из различных источников, которые зачастую требуют серьезной корректировки, так как содержат в иных случаях заведомо искаженные сведения. История Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны на странице школьных учебников в Республике Казахстан представлена в соответствии с основной тематикой, утвержденной Министерством образования и науки в типовых учебных программах по истории Казахстана и всемирной истории. И развитие учебной литературы по истории определялось в Казахстане следующими двумя тенденциями за этот период. За период независимости. Это, во-первых, конечно, это переход от прежнего единственного учебника для каждого курса истории к альтернативным учебникам, различавшимся содержанием и характером изложения учебного материала, дидактической системой, методическим решением. То есть, когда появились разные варианты, и учитель вправе был выбирать. С другой стороны, это было сложно из-за обилия, да, иногда предложенных учебных материалов. И вторая тенденция – это обновление содержания школьных учебников, которое было связано с пересмотром методологических основ отечественной исторической науки и, собственно, самой методики преподавания. Историю в школе у нас начинают изучать с 5 класса, но это из советского периода еще идет. События Великой Отечественной войны нашли свое отражение в учебной литературе для 5 класса по дисциплине рассказы по истории Казахстана. Преподавание истории в 5 классе носит пропедевтический характер, поэтому здесь важно было сформировать общее представление о событиях прошлого у обучающихся. Тема Великой Отечественной войны здесь представлена примерно в 3 параграфах. Ну, издательство Атамура, это издательство Атамура представлено вот в 3 параграфах, а издательство Алмат-Ктаб в 4 параграфах. То есть нету четкой градации, но главное, что там отражены были основные термины и некоторые сведения о героях. Тема Великой Отечественной войны относится к периоду новейшей истории, и основное изучение приходится в школьной программе на 9 класс в основной школе. И в условиях у нас сейчас проходит реформа перехода к обновленному содержанию, и происходит смена, и поэтому здесь есть и в 9, и встречается 8-9 класс, и иногда 10. Поэтому ну, я взяла учебники, которые сегодня в использовании, и на основе этого хотела представить материал. Вот в учебнике по истории Казахстана издательства МИКТЭП, вот, который вы сейчас видите на экране, там глава отдельно посвящена Казахстану года Великой Отечественной войны, и проблематика, которая, она, собственно говоря, продолжает тот основной подход, который сохраняется еще с советского периода, где идет основные такие темы, как начало войны, состояние ресурсов, перестройка экономики на военный лад, участие в решающих сражениях, где перечисляется сражение за Москву, Ленинград, Сталинградская фронт, Курская дуга, битва за Берлин, работа тыла, всенародная помощь фронту, межнациональные отношения и депортация народов, это было то, что новая проблематика в отличие от советского периода, и наука и культура в годы войны.
А в учебнике вот, по издательству Атамура, это вот другой вариант, тоже для 9 класса, в этой теме посвятили отдельный раздел, и Казахстан в период Великой Отечественной войны, и тоже уделяется внимание началу войны, казахстанцы на фронтах, героизм казахстанцев, Казахстан арсенал фронта, Туркестанский легион, депортация народов СССР, Казахстан культура, наука в годы войны. Анализируя сравненно представленный по содержанию учебный материал, можно сказать следующее. Изложение выстроено в соответствии с типовой программой по хронологии событий, однако вот в этом учебнике издательства Атамура авторов Аяган Шаймерденова, уделено внимание истории Туркестанского легиона, о котором и сегодня существуют спорные оценки. Тем не менее, введение учебник новой по содержанию информации отражает вот как бы и само развитие исторической науки, и впервые здесь вот получается поднимается вопрос о военнопленных через тему Туркестанского легиона. И я уже здесь еще такую ремарку хочу сказать, что на сайте у нас архива президента Республики Казахстан информация. Я знаю, что они проводили большую работу по поиску, изучению, да, ну вы знакомы, я вижу, да, с этой работой, там был большой проект, и где они как бы тоже поднимали вот эти же карточки, которые вы демонстрировали, и большой материал там представлен. Но вместе с тем эта тема очень, тема изучения военнопленных, их статуса, их участия, их судеб, она достаточно сложная и требует очень аккуратного отношения. И поэтому мы уже потом, в последующих учебниках, да, кроме вот как здесь в 9 классе в издательстве Атамура 2013 года, а сейчас идет обновление и новые учебники приходят, там уже мы не видим этой темы, я хочу сказать. Как бы. Тема истории Великой Отечественной войны должна была найти свое отражение в типовой программе для профильных классов. У нас до недавнего времени, вот сейчас доучиваются нынешние классы по программе профильного обучения, когда вот здесь вот видно, это для гуманитарного направления, а это для естественно-математического направления. Я беру 11 класс, потому что в 11 классе эта тема в программе затрагивается. И здесь тоже выстраивается по проблемно-хронологическому принципу, но из-за того, что 11 класс это в целом, в общем-то, повторение, поэтому там материал изложен очень кратко и только основные моменты. Дальше. В 11 классе, что здесь было нового в учебниках 11 класса, то, что здесь был привлечен дополнительный материал, и это было в частности, вот про первого казахского профессионального генерала Шакира Жексимбаева, вот с левой стороны видно, да, там, и вот впервые здесь тоже выделили отдельные пункты касательно Бауржана Мамушалы, и в памяти его изучения в качестве дополнительного материала был добавлен отрывок из книги Мамушалы «Психология войны». И тема, и образ, и изучение Бауржана Мамушалы дальше будет расширяться, и уже в последующих новых изданиях, в учебниках, она будет гораздо шире представлена, что мы сейчас и будем наблюдать. Вот новый учебник «История Казахстана», вот видите, 8-9 класс, это потому что это как бы учебник переходного периода, вот 2019 года, и который подготовлен уже по новой типовой программе и касается уже обновленного содержания преподавания истории. И в данном учебнике изучение материалов по истории свое значение приобретает история судеб конкретных людей. Ну, это вот тематика, которая там представлена. Там 11 параграфов посвящено теме войны. И названия все этих тем, если видно, да, вот тоже они повторяют и все прежние, которые мы видели для 9 класса 2013 года и для учебников, что издательство Атамура, что Мектеп, что Алматы Ктаб, да, но если внутрь посмотреть,
Вот сейчас немного. Вот здесь очевидно, что здесь внимание уделяется персоналиям. Вот большое обилие, видите, да? Сколько людей, получивших звание героя, фамилии, дополнены фотографии, дополнены задания для того, чтобы актуализировать, для того, чтобы организовать деятельность ребят, учеников на уроках. И почему тема героев, тема батырства, да, батыров, это своего рода как культурный код, знаковые фигуры, которыми гордятся и на которых сделан акцент вот в учебниках нового поколения. В Казахстане казахи гордились тем, что по количеству героев Советского Союза представители казахского народа занимали 6-е место. Среди 96, а в некоторых я случаях встречаю 97 фронтовиков казахов, удостоенных высокого звания, было 4 человека дважды героев. Были 2 девушки известные, да, 2 Мамшут Маметова, Алия Молдагулова, это, по-моему, да, здесь вот. Между тем, оставалось достаточно много людей, которые совершили подвиги, которых представляли в свое время название героев, но не утвердили в советский период. И лишь после уже распада Советского Союза стали в Казахстане, было введено высшая степень отличия халық қаһарманы, и за подвиги в войне продолжали уже награждать посмертно многих из участников. Вот здесь в учебнике об этом сказано, вот здесь вот. Вот. Урматтуу катышуучулар, семинардын катышуучулары, биз кийинки сөздү Жалал-Абад мамлекеттик университетинин доценти Гүлжамалга бермекчибиз. Гүлжамал ушул Жалал-Абадтагы Улуу Ата мекендик согуштагы Жалал-Абадтагы эрдиктери жөнүндө, катышуучулары жөнүндө айтып бермекчи. Гүлжамал, сөз сизде. Чоң рахмат, урматтуу бүгүнкү илимий конференциянын катышуучулары. Ушундай мүмкүнчүлүк жаратып, баарыбыздын башыбызды кошуп, илимий айдыңда мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Айрыкча Гүлзада жекеге чоң ыраазычылык жана ушул долбоордун жетекчилигине да чоң ыраазычылык билдирем. Эми мен убактымды уттурбастан мага бөлүнгөн регламент боюнча өзүмдүн илимий баяндамамды жасасам. Аталышында белгилүү болгондой, Улуу Ата мекендик согуш жылдарындагы жоокерлердин эрдиктери Жалал-Абадтын мисалында деп аталат. Алар кимдер? Жалал-Абадтан эсептелүү гана адамдар Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган. Алардын ичинен белгилүүлөрү Тукубай Тайгараев, Роза Азимов, Михаил Бабкин, Иван Немцов, Дмитрий Панфилов, Евдокин Константин Маськов, Василий Крикун, анан Кубат Жуматаев деген. Мен булардын баарына токтолуудан алысмын, анткени булардын көпчүлүгү биздин интернет сайттарыбызда, жалпы эле социалдык тармактарда, китептерде бар. Мен токтоло турган баатыр инсандардын бири Тукубай Тайгараев. Ага чейин 1-2 сүйлөмдөн токтолуп өтөйүн. Роза Азимов дагы Урматтуу катышуучулар, угулуп жатабы? Техникалык себептерге байланыштуу. Гүлжамал? урматтуу коллегалар, угулуп атат, Ооба, угулуп атат. Гүлжамал? Эрдиктерди жасаган, ошондой эле бир топ орден медалдарды алган. Бул согуштан тирүү кайтып келген. Согуштан кийин дагы колхоздун башкармасынын төрагасынын орун басары, партиялык комитеттин башчысы, майыттар үйүнүн директору болуп иштеген. Кийинки Михаил Николаевич Бабкин, бул дагы ушул Көк Жаңак аскер комиссариаты тарабынан Жалал-Абадтан жөнөтүлгөн, жогорудагыдай эле ийгиликтерге жетишкен. Азыркы күндө Жалал-Абад шаарындагы номер 1 мектеп ушул баатырдын атын алып жүрөт. Ошондой эле атайын мемориалдык доска орнотулган.
Кийинкиси Иван Немцов-Спридинович. Бул дагы өзү Кемин районунан болгондугуна карабастан ушул Жалал-Абад менен байланышкан иштеген маалыматтар бар жана ушул жерден жөнөтүлгөн. Бул дагы ушу Жалал-Абаддагы баатырлар катарын толуктайт. Кубат Жуматаев бул дагы Чүй областынын Калинин районунан болгондугуна карабастан Фрунзедеги педтехникумду аяктаган, окуу жайын бүткөндөн кийин ушул Жалал-Абад обком комсомолунун катчысы болуп иштеп, 1941-жылы Улуу Ата Мекендик согушка Жалал-Абадтан кеткен. Ошондуктан бул областтын баатыры катары жыл сайын даңкталат. 1965-жылдан Жалал-Абад шаарындагы бир көчөнүн аты берилген. Кийинки баатырлардан Панфилов Дмитрий Иванович, бул дагы өзү төрөлгөн жагы Батыш Казакстандын Бурлин району болгон, бирок 7-классты бүткөндөн кийин согушка чейин керек жарак айдоочулар союзунда айдоочу болуп иштеген. Ошондой эле ушул Жалал-Абадтан согушка кеткен. Кийинкиси Евдокин Константин Масков. Бул дагы Казакстандын Актөбө областынан болгон, бирок Жалал-Абадтан советтик армиянын катарына чакырылган. 1948-жылы кайтып келип, запастагы капитан катары бошотулган. Жалал-Абадта айдоочуларды даярдоочу мектепте иштеген. 77-жылы 11-июлда көз жумган жана Жалал-Абад шаарындагы көчөгө аты ыйгарылган. Кийинки Василий Гаврилович Крикун, бул дагы ушул Сузактын Фергана айылынан болгон, Жалал-Абадтан жөнөтүлгөн бир катар эмелерге, ийгиликтерге жетишкен. Эми мен өзүмдүн докладымда баса белгилей турган инсан ушу Жалал-Абад областы боюнча жалгыз кыргыз деп көп жерде баса белгиленип айтылат. Бул Тукубай Тайгараев. Мунун өмүр жолу, өмүр тагдыры өтө кызыктуу. Анткени бул ушул Жалал-Абад районунун, Сузак районунун Кедей Дыйкан деген, Кедей Арык деген айылынан төрөлүп, ушул жерден согушка баргандыгына карабастан, кийинки маалыматтарда Казакстандын жараны, Казакстандын баатыры катары көп мезгилге чейин ошол жактан белгилүү болуп жүргөн. Ошондуктан мен өзүмдүн докладымда уламышка айланган Тукубай Тайгараев дегенге басым жасаганга аракет жасадым. Эмне үчүн уламышка айланган? Биринчиси, баатырды күткөн бака терек. Бул элдин оозунда аябай ушундай бир жакшы уламыштар айтылып жүрөт бүгүнкү күндө. Анткени Тукубай Тайгараев менен бирге кеткен согушка Назарбек Мамаев деген ардагер согушка барып, ал тирүү кайтып келген. Ал эми Тукубай Тайгараев болсо согушка жана Прибалтика фронтунда 3-чү сокку берүүчү армиянын 219-чу Итринский дивизиясынын 375-аткыштар полкунда бөлүм командири болуп иштеген. Рудне айылынын жанындагы салгылашууда өтө чоң эрдик көрсөткөн. Кийин буларга 11 жоокерге өзүнчө тапшырма берилип, душман тарапка өтүп, шоссеге чегинүүчү жолду тосуп салуу тапшырмасы берилип, бул 11 жоокер тең ошол жерде курман болгондугу, булардын урматына 11 жоокер бийиктиги деп аталгандыгы, Лудзе шаарындагы паркта аларга эстелик тургузулгандыгы бул тарых беттеринде белгилүү. Эми уламышка кайра келе турган болсок, мына ошол согушка барып, Тукубай Тайгараев курман болгон, ал эми Назарбек Мамаев кайтып келген. Анын эскерүүсүндө ошол өзү төрөлүп өскөн айылдагы балдар ооруканасынын алдында ал согушка кетип жаткан мезгилде бир кичинекей бака терек болгон экен. Ал айтыптыр, мен ушул Кызыл армияга барып, кайра келип, ушул бака теректи мен көчүрүп кетип, үйүмө алып барып тигейм деп. Ошондо көп жыл согушта болуп, тиякта курман болуп, ал эми кайтып келген Мамаев ошол бака теректи кучактап ыйлаган экен. Мына бака терегиң турат, баатыр жок депчи. Мына ошондой эскерүү, кийинки уламышка айланган эскерүү. Мени кадыр баркка жеткирген Тукубай Тайгараев деп, ушул билим берүү жаатында дене тарбия жана спорт боюнча сабак берген кишинин эскерүүсү. Башкача айтканда, ушул Тукубай Тайгараевдин урматына 1977-жылдан баштап жеңил атлетика, 1978-жылдан баштап спорттун күрөш түрү өткөрүлүп, мына ошол спорттун түрү аркылуу чоң кадыр баркка жеткендигин айтат. Андан кийин 3-чү
уламыштын же болбосо кыргыз жараны казак жаранына айланып кеткен уламыштын реалдуулугу деген мазмунда карай турган болсок, мен башында жөн жерден айткан жокмун, Тукубай Тайгараев кедей арык деген айылда көрүлгөн деп. Экөөнүн алмашып калуусунун же болбосо көп мезгил биз өзүбүздүн баатырыбызды жоготуп алуубуздун негизги себеби Казакстанда дагы ушундай кедей арык деген айылдын болгондугу, фамилиясы бөлөк, бирок Тукубай деген адамдын болгондугу жана ошону менен алмаштырылгандыгы белгилүү болду. Ал эми биздин Тукубай Тайгараевди кайра өзүнүн жеринин баатыры катары мекенине кайтаруу бул белгилүү жазуучу Шабданбай Абдырамановдун эмгеги менен байланышат. Анткени ошол Тукубай Тайгараев жашаган айылдагы мектепке 1950-жылдары Шабданбай Абдыраманов директор болуп иштеп калып, жана өзүнүн жубайы дагы мына ошонун коңшу айылынан болгондуктан көп аралашып Тукубай Тайгараевдин айылы менен ошого кызыгуу артып, архивдик жана башка көптөгөн маалыматтарды топтоп, 60-жылдардан кийин гана Тукубай Тайгараевдин аты Жалал Абад айыл өкмөтүнө, мектептерге жана башка багыттарда колго алына баштагандыгы белгилүү. Эми бул боюнча Тукубай Тайгараевдин баатыр катары Жалал Абадда баркталышы, ошондой эле анын ысмын ыйгаруу, анын айланасындагы иш-чараларды өткөрүү боюнча бир 4-5 фактыларга токтолуп өтөйүн. 1965-66 жылдары мурун Россия колхозу деп аталган ат өзгөртүлүп, совхоз болуп Тукубай Тайгараевдин аты берилген. Кийин айыл өкмөткө жана мектепке дагы Тукубай Тайгараевдин аты берилген. Андан кийин ошол эле жылдар аралыгында Тукубай Тайгараевдин бүгүнкү күндө үй музей ачылган. Анткени анын бала чакасы жок. Жогоруда белгилегендей 17 жашында гана армиянын катарын толуктап кеткен. 77-78 жылдары жогоруда белгиленгендей спорттук турнирлер өткөрүлүп турган. 2014-жылы 9 майда Жалал Абадтан казарман тарапка кетчү айлампа жолго Тукубай Тайгараевдин чоң эстелиги орнотулган. Ал эми Качкынчы деген айылга бюст орнотулган. 2018-19 окуу жылынын аралыгында Баатыр баяны деген аталыштагы кино тартылгандыгы белгилүү болду. Эми сөзүмдүн аягында жыйынтыктап айтсам, коомдо белгилүү болгон көйгөйлөр, мисалы мен ушул Тукубай Тайгараев боюнча өзүмдүн илимий макаламды даярдаганда маалыматтарды топтоштуруу көйгөйү жаралды. Биринчиден пандемия шарты, экинчиден ошол Тукубай Тайгараев жөнүндөгү аз гана архивдик маалыматтардын болуусу. Демек, көйгөйлүү маселе сөзсүз илимий изилдөөнү талап кылат. Улуу Ата мекендик согушка катышкан ардагерлерди изилдөөнү бүгүнкү күндө колго алуу зарыл. Анткени биз кечээ күнү көзү тирүү же болбосо көңүл бурбай койгон ар түрдүү баатырларыбыз, мекен коргоочуларыбызды бүгүнкү маалыматтын көзү менен өзүнүн деңгээлинде баа бере албай атабыз. Ошондуктан мен бүгүнкү илимий конференцияга катышып жатып, мына жогорку долбоорду ушул баатырларды илимий өңүттө анализдеп, тарых барактарынан орун таап беришибиз керек деген ойдомун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат, Гүлжамал, сизге дагы ишиңизге ийгилик кааламакчыбыз. Суроолоруңуздар болсо дагы даярдап турсаңыздар. Кийинки сөз бизде техникалык себептер менен улам кошула албай жаткан дагы бир спикерибиз бар. Ал спикерибиз Талас мамлекеттик университетиндеги тарыхчы, изилдөөчү Моймолго берсек, Моймол деле өзүңүздөргө белгилүү болгондой Константин Герасимович Роденко бул жана Сухин. Ушул 5 баатыр биздин Талас өрөөнүнө чыккан, Улуу Ата мекендик согушка катышкан, элдик көрсөткөн Советтер Союзунун баатырлары. Бул Петричевдин эстелиги ошо Талас шаарындагы борбордо орнотулган. Ал эми Сухин болсо, Сухин Семен Захарович болсо Бишкек шаарындагы бир көчөнүн аты берилген. Асанбек Оторбаевка урматтуу катышуучулар,
мына ушул фактор жөнүндө сиздерге эдиктер жөнүндө да кененирээк айтып берейин деп, бирок кечирим сурайм, бул ушул техникалык кичине эмелер болуп атат. Бизде регионду билесиздер, интернеттик байланыштар кичине начарыраак, бирок ошого карабастан бул слайдты сиздерге мен жөнөтүп коем электрондук почтаңыздарга. Анан менин айтайын дегеним, менин өзүмдүн да чоң атам Байсалов Жусуп согушка кеткен боюнча белгисиз дайыны жок боюнча калган. Бирок жана Гүлзада эже айткандай, мен дагы ушул жана интернеттик булактардагы сайттарга кайрылып аракет кылгам, бирок ушул убакка чейин дайыны жок да. Ошон үчүн мен да ошо жардам сурайт элем. Гүлзада эже бүгүнкү вебинар семинардан кийин дагы байланышып, жеке өзүңүздөргө бир жардам беретинде рахмат Момол. Урматтуу сиздин кийинки спикерибиз Абдрасулова Элмира. Элмира эже Иса Акунбаев атындагы медициналык академиясында эмгектенет. Элмира эже дагы өзүнүн чоң таекеси боюнча издөө жүргүзүп келет. Анда регламентте Элмира эже байланышка чыктыңызбы? Регламентти бир аз кыскартсак, анткени биздин техникалык себептерге байланыштуу дагы мүчүлүштүктөр болуп жатат. Биринчиден, экинчиден биздин талкууну дагы улантышыбыз керек. Элмира эже, сөз сизде. Кутмандуу көрүнүптөр менен урматтуу вебинардын катышуучулары. Улуу Ата Мекендик согуш Совет элинин тарыхындагы эстен чыккыс кайгылуу оор окуя болгондугу белгилүү. Советтик ар бир адам жүрөгүндө терең из калтырган. Мына ошондой терең кайгылуу изди дагы ошо менин апамдын үй бүлөсүндө болгон. Апам өзү 5 бир тууган болгон, бир эле агасы болгон. Агасы 1920-жылы туулган, абдан адамгерчиликтүү, абдан боорукер жигит болгон экен. 1941-жылы Тянь-Шань областына караштуу Кочкор районунан август айында согушка аттанган экен. Анан 43-жылга чейин кат келип көрүшкөн. Акыркы каты 1943-жылы кыш айларында келген экен. Литванын алдында немистер менен салгылашып жатабыз деген. Ошол боюнча дайынсыз. Анан жана Венера туура айтып өттү, ошол бир үй бүлөнүн тагдыры мамлекеттин тагдыры деп. Анан туура менин айтайын дегеним дагы өзүңүздөргө белгилүү драматург Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры деген чыгармасы, драмасы. Ошол драмада Акылбек деген карыя согушка кеткен Болотбек деген баласы келбей калат, кайтпай калат. Аны ошол тынчтык заман болгон мезгилде деле бүтүп пристанга барып, үмүтү үзүлбөй күтө берет да. Анысыгарындай ошол менин таятам дагы баласын өмүр бою ушу жол карап, тоонун башына чыгып алып, ошол баласын күтүп жүрүп, акыры ушу үмүттөн каза болгон. Анан бул кыргыз элинин басып өткөн тарыхы, кыргыз эли сан жагынан аз болсо дагы улуу ата мекендик согушта эбегейсиз эрдиктерди көрсөтүшкөн экен. Биз муну кийинки муундарга дайым айтышыбыз керек, жазышыбыз керек. Дагы айтыла турган, дагы жазыла турган иштер абдан көп экен. Мен бүгүнкү вебинардан дагы абдан жакшы маалыматтарды алдым. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Биздин акыркы спикерибиз Нарын мамлекеттик университетинин тарыхчы, изилдөөчү, доцент Эсеналиева Гүлжамалга берилмекчи. Урматтуу Гүлжамал, сөздүн башында айтып кетерим, Гүлжамал дагы эсимде долбоорунун жүргүзгөн эссенин жеңүүчүсү. Мына ошол долбоорго катышып, ушул эссе жазып, анын жеңүүчүсү болгон. Анда сөз сизде, Гүлжамал. Гүлжамал. Саламатсыздарбы? Угулду эми? Саламатчылык, угулду. Анда мен кыскартып айтайын. Бүгүнкү катышып атканыма абдан кубанычтамын. Менин айтайын дегеним, бул улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Нарын элинин сыймыктуу уулу, ошондой эле биздин айылдагы Жамбылак айылында ошол согушка аттанган биздин айылдык жердешибиз. Кичи сержант 275-дивизияда 1-бөлүмдүн командири Ибраев Ильяздын урпактарын эскерүүсү деп тема койдук. Жалпы жөнүнөн эле улуу ата мекендик согушка негизи Нарын областы боюнча 19496 адам чакырылган. Нарын шаарынан жана ал кезде Тянь-Шань району болгон.
ошол Тянь-Шань районунан 5820 адам армияга чакырылып согушка катышкан. Алардын 2380 адамы көз жумуп дайынсыз болгон. Ал эми 3440 адам мекенине кайтып келген. Ошол мекенине кайтып келген биздин дагы жердешибиз Ибраев Ильяз атабыз болгон. Мен дагы кошумчалай кетсем, ушул Нарын область боюнча Советтер Союзунун баатыры намын биздин 2 жоокерибиз алган. Алар Дайыр Асанов жана Анварбек Чортеков. Бул жерден дагы Нарын алдыңыздарда турган бул ушул Ибраев Ильяз. Бул киши 1921-жылы 14-мартта Тянь-Шань районунун Жамбулак айылында дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Кийин 21 жашында согушка аттанган экен да. Бул жердеги сүрөттөр ошол Ибраев Ильяз атабыздын ошо военный билеттери ушул Жамбулак айылынан Нарын шаардык военкомат аркылуу согушка аттангандагы документтери да төмөндөгү. Бул киши адегенде эле 1942-жылы 275-дивизиянын 980-аткычтар полкунун 1-ротасынын 1-батальонунун да минометчик, андан кийин бөлүмчөнүн командири болуп аскердик кызматын өтүп келген да. 42-жылдан 45-жылга чейин согушка катышкан. Анан бул жерде ушул мени менен кошо ушул Ильяз атабыздын уул кыздары да бар, группада ушул катышып жатышат. Бул болсо ал кишинин документтери. Анан мен могу жерде да бир айтайын деген, бул жердеги аксакал атабыз, бул Сүйүнбай Ибраев, бул Ильяз атабыздын бир тууган иниси да. Бул киши азыр бүгүнкү күнү 85 жашта, ушу Жамбулакта жашайт. Мен бул кишиге байланыштым, WhatsApp аркылуу байланышканда бул киши айтат, ошол агам согушка аттанып атканда 6-7 жаштагы бала элем 21 жашында жапжаш кезинде согушка аттанды эле дейт да. Анан сол жактагы сүрөт болсо, бул Ильяз ата согуштан кайтып аман эсен кайтып келген. Кайтып келгенде жанындагы атасы Ибрай ата. Ибрай ата өмүрү өткөнчө ушул Сүйүнбай атага мактанчу экен да, атадан артык уул деп ушул Ильяз байкем менен абдан сыймыктанчу эле деп өзүнүн эскерүүсүндө айтып берет да. Анан бул жерде сүрөттө болсо ошол Ильяз атабыз, жанындагы ошол бүгүнкү күндө Сүйүнбай атабыз. Бул атадан артык уул демекчи, бүгүнкү күндө дагы бул Ильяз атабыздын өзүнүн балдарына жакшы тарбия берген, көптөгөн өзүнүн баягы согуштагы тажрыйбасын айтып бөлүшкөндөн уламы деп ойлойм. Өзүнүн балдары дагы Ибраев Кубанычбек жана Ибраев Кубанбек бүгүнкү күндө аскер адамдары. Төмөндө сүрөт слайды да сиздерге жөнөтөм. Ошондой эле анын урпактары дагы, неберелери дагы бүгүнкү күндө капитан намын алышкан. Анан сөздү кыскартып, эгер модератор мүмкүн болсо, бул жерде ошо өзүнүн балдары бар, ошолорду эскерүүлөрүн бир-экөөсү сүйлөсө болобу? Албетте, бирок бир аз убакыттын тардыгына байланыштуу бир аз гана 1 минута гана берсек, урматтуу урпактар, анда сөз сиздерге. Назгүл Ильязовна биздин менин коллегам, бүгүнкү ушул Ильяз атанын эң кичүү кызы Нар мамлекеттик университетинде эмгектенип, биология илимдеринин кандидаты, доцент. Назгүл Ильязовна, атаңыз тууралуу кыскача. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Баарыңыздар келе жаткан жеңиш байрамыңыздар менен куттуктайм. Кожомал элиге чоң терең ыраазычылык билдирем. Мен атамды эстегенде эң бир өзүнүн чынчыл, баардыгыбызды билимге тарткан, билимди болушубузду каалаган адамды элестетем. Ал өзүнүн эмгек жолунда тажрыйбасын жаш муундарга үйрөтүп, ар дайым акыл, кеңеш айтып, чоң насаатчылык кылып келген. Мен кичинекейимен атам менен бирге чогуу өсүп калганга байланыштуу мен болгон азыркы ушу жетип аткан келген деңгээлим, даражамдын баардыгына ушу атамдын тарбиясы менен келдим. Качан болбосун мен аталарды сыйлайм, аталардын айткан кеңештери баардыгын тең мен эске алам. Убакыт тар болуп калгандыгына байланыштуу мен кыскача айтайын. Азыр ушул жерде атамдын небереси капитан Ибраев Ильязов Рысбек да бар, ошого сөз берейин.
Мүмкүн болсо. Ооба, жарата бери включать этилбей аттеле. Мүмкүн болсо кыскачараак айтсаңыз, Назгүл эже. Мен өзүмдүкүн ушу менен кыскача билдирейин дагы. Азыр Ибраев Рысбекке берейин сөздү. Небересине. Рысбек. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү келе жаткан тиги улуу ата мекендик согуштун ветераны Ибраев Ильяс атабыздын биз неберелери болобуз. Баласы тилек ашатын жумуштар менен ишке чыгып кетти эле. Небереси. Анын ордуна анын мамасы менен сүйлөп коеюн. Мүмкүн болсо. Биз да атабыз менен сыймыктанабыз. Ушул күнгө жеткизген аталарга терең ыраазычылык билдиребиз биз дагы. Уюштуруп аткан уюштуруучуларга дагы чоң рахмат, терең ыраазычылык силерге дагы. Өлүүлөрдү эстемейин, тирүүлөр кайдан дегендей, бизге дагы ушул күндү алып келген ошо ата бабаларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыттын аздыгына байланыштуу рахмат. Рахмат Алтынай эже, Назгүл эже, сиздер дагы рахмат ыраазычылыгыбызды билдирмекчибиз. Анда урматтуу семинардын катышуучулары, биз талкууга келип жеттик окшойт. Жогорудагы спикерлерге сурооңуздар болсо, катышуучулар берсеңиздер болот. Талкуу аянтчасына өтсөк. Урматтуу катышуучулар, Элмира эже, Элмира. Всем спасибо, очень интересно. И можно задать вопрос? Вопрос, в принципе, всем, но, может быть, вначале наши гости из Казахстана, потому что был очень интересный доклад, особенно касательно учебников. И мне очень интересно, как обозначают вот эту войну, во-первых, в учебниках, а во-вторых, вообще в дискурсе, в преподавании, в общем дискурсе. Как это делают учителя, преподаватели, которые здесь говорят, Вторая мировая война или Великая Отечественная война. Потому что я наблюдаю, мы видим такое смешение. Даже вот в тех поздравлялках, которые сейчас идут, кто-то говорит Великая Отечественная война, Вторая мировая война. А как вообще, по большому счету, это, с одной стороны, разные термины. Они несут разную смысловую нагрузку. Как это обозначает Казахстан? Почему этот вопрос? Потому что Великая Отечественная война — это такое сформированное обозначение, которое идет от Отечественная война, когда это имелось в виду СССР, и было там одно единственное Отечество, и там слышно отсылку к гражданской войне 12 года. Это такая интересное обозначение. С другой стороны, когда мы говорим Великая Отечественная война, это война, которая начинается с 1941 года. И мы обрезаем огромный объем временной, географический, вообще огромный массив той большой целостной войны, в которой находилась тогда СССР. И мы очень упрощаем ситуацию. Мне кажется, это такой очень сильный водораздел, который надо понимать и определяться. И второй момент, мне кажется, очень показательным. Сегодня было очень много выступлений про героев войны, причем официальных героев, и не прозвучало ни одно имя и фамилия, ни одного имени женщины. Это тоже какая-то такая символическая вещь. И когда мы видим память о войне в учебниках, в парадах и в таких вот портретных рядах, там, как правило, тоже нет женщины. Мне кажется, это несправедливо. Спасибо. Да, я отвечу. Ну, здесь несколько вопросов прозвучало, да, на которые и на ваш комментарий и на ваше мнение. По поводу Великой Отечественной, Вторая мировая война. Понятно, что у нас в учебниках Вторую мировую войну, я уже говорила об этом, изучают и рассматривают в учебниках по всемирной истории, где показаны эти общие процессы и как это происходило.
Когда сегодня мы поздравляем 9 мая, конечно, это Великая Отечественная война, потому что Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года. И она 2 сентября не рассматривается как День Победы для советской страны, потому что главное, как все-таки главный враг и главное это был фашизм, который был представлен в Германии, ну, в Европе. Поэтому... Я понимаю, просто интересно... Можно я закончу, да? Да, пожалуйста. Да. Поэтому здесь идет... Дело в том, что новые учебники и новая обновленная программа предусматривает как раз интегрированное изучение. Когда возвращение... Вот я просто еще не показала там, или этот... Как это? По учебникам краеведения я не стала делать это, да. Есть еще у нас новая дисциплина, которая в рамках Рухани Жаңғыру, это Өлкетану тариха, да, учебники краеведения. И учебники краеведения формируются в каждой области свой учебник на своих материалах. И вот как там, в чем проявляется память, и там как раз тоже говорится о героях, и уже... Там 5, 7 и 9 классы рассматриваются, и их программа, она интегрирована с теми знаниями, которые они получают по истории Казахстана и получают по всемирной истории. То есть они знание какой-то темы не может быть только изучая один предмет. Вот сейчас так выстраивается вот это обновленное содержание, и оно еще выстраивается и в плане, так сказать, какие виды заданий и через какие методики идти. Ну, это немножко другой такой ракурс, на который я не хотела бы останавливаться. Потом по поводу женщин, что я хотела сказать, да, я говорила сегодня, я показала и на страницах, что о героях говорят у нас Маншук Маметовой или Молдугуловой, а если говорить о истории женщин тыла, да, то, что вы поднимали, тема матери, то сегодня есть целый ряд у нас проектов, да, и проектов, например, в частности у нас, в университете у нас есть научный центр Айтылган Тарих, рассказанная история, Oral History in English, да, и где, в рамках которого были опубликованы книги, где есть воспоминания женщин тыла, матерей. И часть каких-то материалов, авторы, которые работали с этим, они даже в Фейсбуке вот вывешивают, я знаю, мои коллеги это делают. И отдельно есть такие воспоминания по истории Жамбыльской области, опубликованные. Отдельно воспоминания по Искельдинскому району, допустим, Алматинской области, как люди жили. Ну, там не только война, и советский период, и военный период, воспоминания разного поколения, и отдельно есть прямо блок женщин-матерей. Вот спасибо большое, огромное спасибо. Если можно, ссылки, мы в докладах приводим какие-то публикации, если есть электронные версии ссылки, давайте в чате потом поделимся. Мы тоже поделимся. И в части войн, вот вы говорите, что интеграционное образование, я не спорю с вами, но мне кажется, и я видела эти дискуссии в Казахстане, понимаете, мы про общий дискурс и понимание войны. Когда мы в разных учебниках описываем две разные войны, одна Вторая мировая, вторая Великая Отечественная, мы разделяем одну войну, и тогда у меня больше вопросов. Я здесь не спорю, я задаю вопросы, и вообще я призываю к размышлениям. А правильно ли мы? А как формируется у ребенка, у взрослого, анализирующего, рефлексирующего человека понимание, что вот была Вторая мировая война и все эти события, и Великая Отечественная, чем отличается? Мне кажется, что вы правы, и вы в своем выступлении уже сказали, что доминирование вот этого советской концепции, она на самом деле очень, очень сильно сбивает нас с понимания того, что было в то время. Мне кажется, еще 75 лет прошло, и та информация, которую предоставляют нам разные источники, архивы, что показала Гульзадычи, они нам позволяют, ну, как бы уже понимать, что было на самом деле. Спасибо большое. Спасибо. Рахмат, Эльмира, рахмат, Теңбек. Мен дагы бул суроого өзүмдүн ой пикиримди айтып кетсем, мына биз биринчи дүйнөлүк согуш жана экинчи дүйнөлүк согуш. Биз биринчи дүйнөлүк согушту эч убакта экиге бөлбөй, бир
хронологияда карайбыз дагы, анан эмне үчүн биз экинчи дүйнөлүк согушту биз экиге бөлөбүз да. Экинчи дүйнөлүк согуш, анан улуу ата мекендик согуш. Биздин Кыргызстан тарыхында дагы, мына бизде дагы ушул теңлик айткан кырдаал дагы бизде дагы белгиленет. Бизде дагы экинчи дүйнөлүк согуш деп белгилейбиз дагы, анын экинчи дүйнөлүк согуштун бир бөлүгү катары улуу ата мекендик согушту белгилейбиз. Бирок чындыгында мен ойлойм, биз советтик идеологиядан чыгып, тарыхый принциптер менен бул мезгилдерди карашыбыз керек деген өзүмдүн оюмду айтмакмын. Менде дагы бир суроо бар, теңдик сизге бермекчимин. Анткени биздин Кыргызстан тарыхында, окуу куралдарында, ошондой эле студенттерге дагы берилген окуу куралдарында бизде Түркистанский легион боюнча эч кандай маалымат жок. Депортация боюнча дагы маалыматтар абдан өтө эле аз. Анан менин сизге бере турган суроом, ушу Түркистан легиону боюнча сиздерде канча сабак өтүлөт жана кандай деңгээлде берилет мына ушул эки Түркистан легиону боюнча маалыматтар? Оны бөлек, ол бөлек сондай параграф чыгарылмаган, ол параграфтын ичинде биринчеси гана. И это как отдельный просто подпункт, вопрос, и бөлек саат берилмейт да Түркистан легион туралы. Да? О Туркестанском легионе нет отдельного урока, конечно. Но эта тема поднята, и эта тема в учебнике была представлена. Но как ее реализуют учителя, здесь уже, как говорится, из того, который, конечно, материала не так много, и в основном это такие публицистического плана публикации, да, которые на страницах учебников. И неоднозначное отношение, не учебников, извините, а этих журналов, газет, да. Но о Туркестанском легионе еще вспоминают и актуализируется эта тема, когда изучается казахская диаспора. Тема казахской диаспоры и тема, да, той части того периода, когда военнопленные, оставшиеся в Европе, оставшиеся, которые, кто в Турции, кто в Европе, кто это, и как они оттуда, как их судьба сложилась. И эта тема поднялась впервые после обретения независимости, когда состоялся первый всемирный Курултай казахов у нас в сентябре 1992 года, и тогда впервые это стало возможно обсуждать, рассуждать, и вспоминать это, и говорить об этом. И это отдельно стало... А по депортациям там действительно отдельные параграфы, и там отдельные часы прям выделяются, и достаточно много есть исследований по депортациям, по насильственному перемещению и по разным категориям, статусам тех лиц, которые вот в предвоенный период, военный период, по разным обстоятельствам. Это вот, конечно, в школьных учебниках это подробно не представлено, безусловно. Это все-таки в вузовской практике больше на это делается упор, и в академической среде. Вот если кратко. Рахмат, теңлик. Анда биз сиздер менен ошо вебинарды жыйынтыктоонун алдында эсимде долбоору атайын эссенин конкурстарын жарыялаган. Бул конкурстарда бир адамдын тарыхы, бир үй бүлөнүн тарыхы, деги эле ушул адам баласынын тарыхы, тагдыры жөнүндө урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, ушул вебинарга келип катышканыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат.